Достор, мен турган жер Ош Алай трассасы Мады тарапта турам. Шаар жактан келгенде, ал жерде Мадынын центрине кыйла жетпей Нова деген заправка бар экен. Заправкадан өтсөңүздөр, ал жер канал Сай деп коет. Дальше кетсеңиздер Мады, ал жака кыйла эле жетпей ушу канал Сайдан эле сиздер солго буруласыздар. Ал жерде Бакиров деген көчө бар экен. Кирип барсаңыздар, мечит бар. Мечиттен кийинки эле көчөдө сатылуучу үй жайгашкан. Бир 350 метрдей кирип барасыздар. Үйлөр көп экен бул жакта билинбегеним менен. Достор, келүү жолун түшүндүргөнчө сатыла турган үйгө дагы келип калдым. Мен көрсөткөн дайректер боюнча жүрүп келе бересиздер. Ош Алай трассасынан эми ашып кетсе канча бир 300-400 метрдей эле киресиздер. Мына катар-катар үйлөр турат. Ушул көчө менен түз чыгып келсеңиздер, сол жакта ушул үй сатка чыгып аткан кези. Бул жагы көчө дагы тупик, тынч, сонун жерде экен. Үйдүн жери 6 соток. 4 бурчтук туура формада. 4 тарабы пескоблок собору менен тосулган, уже түшүнүктүү эле, мына караңыздар. И мощный ворота коюлган. Суу бар, свет бар. Жери 6 соток. Кызыл китептүү. Эйсин номерин дагы экранга жазып коем. Посредниги жок, түзмө-түз ээлери менен сүйлөшө бересиздер. Эми жүрүңүздөр. Азыр мына көчө тараптан да кокоюп турат. Чоң эки этаж мансард үйү дагы бар экен. Кирпич менен тургузулган. Колонна сейсмопоисттери бүт бардыгы көрүнүп турат. Кандай десем, бир 80-90% уже бүткөн да. Отделкасы эле калган. Жүрүңүздөр, воротаны ачып үйдүн ичине кирели. Воротаны ачып үйдүн ичине кирип келип калдым. Кирип эле мына оң жакта карасаңыздар, чоң эки этаж үйү турат. Көп нерселери бүткөн. Азыр кирип детально бүт бардыгын тартып көргөзүп берем. Мына оң жакта карасаңыздар, бош орундуктар бар. Мол жагы деле бош орундук. Бир машинаңыздар менен түз кирип барсаңыздар болот. Үйдү деле бир атайын бир бурчка салган, жерди уттурбайын депчи. Азыр биринчи үйдүн ичи сыртын көргөзөйүн. Анан чыгып коро тараптарын дагы көргөзөм, жүрүңүздөр. Бул жагы ошондо негизги кирүүчү эшик. Өйдө тарабы балкон. Достор, эшикти ачып кирип келе бересиздер. Так. Топкалары бар мына. Байкаңыздар. Биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосуна плита ташталган. Бул жер ошо котелный деп койсом болот. Печкалары дагы даяр экен. Киргениңиздерде бул жер холл болуп атат. Жакшылап көңүл буруңуздар. Лестницасы даяр, сразу экинчи этажга чыгып кетсеңиздер болот албетте эле. Так. Бул биринчи комната. Паровой батарейкалар коюлган, айнектер пластик. Үйдүн ичи кумшубак тартылган, шпаклевка болгон. Электромонтаждары деле бүткөрүлгөн, потлокторун деле жасап атат экен уже. Уже мындай көп эле жумуштары калыптыр да. Көп эле жумуштары бүтүп калыптыр. Так, мына көрүңүздөр, көп эле жумуштары бүтүп калыптыр, досторум. Нол жак дагы бир эшик, себеп дегенде, бул мен турган бул кухня да. Албетте эле кухнянын өзүнүн эшиги болуш керек, сырт тараптан отдельно кирип чыгып турганы. Так. Менимче планировкаларын түшүнүп атасыздар. Паровой батарейкалар коюлган. И бул жакка өтүп келсек, бул жагы дагы бир комната мына. Менимче бир спальня кылып койсоңуздар жакшы болчу да, бир аз кичинекейраак тыпыйган комната экен. Эми кандай кылайлы, досторум? Экинчи этажга мына лестница менен чыгайлы, бисмиллахын айтып туруп. Камераны өчүрбөй эле кое берейин, чыга берейин. Ой. Каптарлар жүрөт го. Мына достор. Так. Биринчи комната болуп атат. Так. Бул жакы экинчи комната болуп атат. Айнектери, паровой батарейкалары бар. Так, бул жактагы бир комната. Көрүңүздөрбү? Бул жактагы бир комната. Сонун экен. И бул жагы мен жанагы айткан балкон. Ушул жактан балконго чыгасыздар. Так, достор, мына үйдү колдон келишинче көргөзүп берген аракет кылдым. Коро тарабы чоң деп жана айттым го сиздерге. Бул жанагы ошо үй. Мына забор менен үйдүн ортолоруна дагы местаны кеңири таштаптыр.
Бул жак болсо ошо кухнянын отдельный эшиги. Эми аны айтпасам деле түшүнүңүздөр окшойт. Мына кенен достор. Мен турган тарап коро тарабы кенен. Каалагандай кылып кийин жайланышып аласыздар. Жүрүңүздөр, ылдыйраак басып да бир тартып коеюн. Ушу сиздер видео аркылуу көрүп, түшүнүп, анан келесиздер да. Кыска тартып койсо дагы болбойт. Бул жак эмне септи окшойт, а? Мына достор. Бул жанагы ворота. Бул жак болсо үй жанагы. Баасына келе турган болсок $100,000 бааланды. Анан кеми бар, түшүрүп берет. Вариант обмен жолдорун дагы бир сүйлөшүп көрөсүздөр катар-катардан. $100,000 деп тура бербейт. Балким жакшы түшүрүп берет, балким кичинераак түшүрөт, ал жак өзүңүздөрдөн. Элисин номерин экранга жаздым. Бирөөсү российский, бирөөсү Кыргызстан номер. Аракетти кылыңыздар. Лайктан басып коюңуздар. Колдон келишинче сиздер үчүн ушунчалык үйдү көргөзүп түшүндүрүп берген аракет кылдым.